定に魔法を落としているでしょう。Sen? ¿Cómo? Ne oldu? Centrula. Centrula mami, centrula.
Саламатсыздарбы, урматтуу ИСУ журттуулары. Келиңиз, азыр 33 адам кошулду. ИСУга быйыл бүгүнкү вебинарды баштай берели. Биринчи эле менин атым Бүбүсара болот, ИСУ боюнча адис боломун. Бүгүнкү вебинардын темасы 2020-21 окуу жылыга ИСУну даярдоо боюнча кандай процесстерди өткөзүш керек. Ошолорду мен сизге түшүндүрүп кетемин. Кабатыр болбоңуздар, бул вебинар жазылат, YouTube'га жүктөлүп, сиздерге ссылкасы жөнөтүлөт. Башында сиздерге баарын түшүндүрүп бүткөндөн кийин суроолоруңузду берсеңиз болот. Башында баарын түшүндүрүп бүтөйүн. План боюнча айтып кетейин. Бүгүнкү план бул биринчи эле сиздерге сменалар боюнча түшүндүрүп кетем. Андан кийин класс жана группаларды кошуу жөнүндө, выпуск, перевод, отчисление бул окуучулар боюнча. Андан кийин персонал боюнча увольнение, декретный отпускту кошуу жолун, позициясын кошуу жолун, жана логин паролду калыбына келтирүү бул восстановление боюнча, мектебиңиздин жайгашкан жери боюнча геолокацияны түшүндүрүү жана интернет провайдериңизди кошуу жолун көрсөтөмүн. Ушул пландар менен азыр иштейбиз. Демонстрация аркылуу сиздерге көрсөтө кетейин. Көңүл буруңуздар сурамычы. Bir minut. Биз киргенде эле мынакей биздин ИСУнун башкы бети. Азыр мен кыргызча интерфейс менен иштеп жатамын. Уюмдар бөлүмүнө киресиздер. Уюмдар бөлүмүнө киргенден кийин эле эң башкы, эң биринчи бөлүмүбүз бул сменалар, академический бөлүгүндөгү сменалар бөлүмү. Азыр загрузка болуп атат. 1 минут азыр. Мынакей кирдик. Биздин мектеп айтып атам, бирок ушундай эле схема сиздерде бакчаларда дагы болот. Эгерде бул жерде бакчалардын жооптуулары болсо, анда бакчалардагы академический бөлүгүнө кирет. Сменаларга айтып кетемин. Мектептерге автоматтык түрдө биз биринчи жана экинчи сменаны кошконбуз. Болгону сиздер анын саатын өңдөп аласыздар. Мынакей мен сменалар бөлүгүнө киргенден кийин. Биринчи смена деп турат, саат 8-ден 12:30 чейин. Экинчи сменабыз саат 14-төн 2-ден кечки 6-га чейин. Эгерде бул сменалар сизге туура келбесе, анда сиз оңдойсуздар. Сиздерге айтып кетемин, биринчи сиз экинчи сменаны оңдоп кеттиңиздер башында. Анткени үчүн экинчи смена башталбай туруп биринчи смена бүтүп калыш керек. Ошол себептен сиз экинчи сменасын саатын коюп койсоңуз, биринчи сменаны оңдой бересиздер. Мынакей редакциялоо кнопкасы аркылуу оңдойсуз. Саатын көрсөтөсүз. Акырында оңдоп туруп, мисалы мен бул жерде өзгөртүп коеюн. Саат 12, 14 эмес, 13 дейли. Так, 13. Мынакей 30-та дейли. Саат 6-га чейин деп сактап коебуз. Бул экинчи сменаны оңдодук. Ушул эле схема менен сиздер биринчи сменаны оңдоп аласыздар. Бул оңой эле. Бул жерде эч кандай кыйынчылык жок. Бакчалар боюнча айтып кетсем, бул жерде сиздерде туулук күн деп турат, мисалы саат 8-ден кечки 6-га чейин. Анткени үчүн сиздерде смена жок, сиздер полный день иштейсиздер. Эгерде сааты туура келбесе, мисалы сиздерде саат 7:30-дан башталса, кечки 6:30-да бүтсө, аны дагы редакциялоо аркылуу оңдоп аласыздар. Мындан кийинки бөлүк бул класстар. Бакчаларда группалар деп жазылып турат, бала бакчаларда. Так, мынакей класстарга кирип атабыз. Айтып кете турган нерсе, мисалы сиздерде ар бир окуу жылында 2020-21-де негизи эле жаңы группа, жаңы класстарды ачышыңыз керек. Себеби кээ бир класстар жок болушу мүмкүн, кээ бир класстар кайрадан пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен сиздер жаңы окуу жылга жаңы класстарды түзөсүздөр. Бул нулевой класстан баштап 11-чи класска чейин бала бакчаларга алардын жашына карата, мисалы 2 жаштан 7 жашка чейин болсо, ошол жаш курактагы балдардын группасын жаңыдан кошуп чыгасыздар. Ал үчүн класстарга кирип,
плюсту басып. Так, азыр загрузка болуп атат. Мисалы, мен азыр 1-классты түзөйүн, же болбосо 2-классты карайлы. Так. Окуу жылы 2020-21 дейбиз. Билим берүү деңгээлине мисалы мен 5-классты түзгүм келет, 5-класс деймин. Смена деги 1 сменаны мисалы 1 сменада окуса 1 смена, 2 сменада окуса 2 смена. Негизи барынан катарынан кетсеңиз болот. Бул нулевой класстан 1 класс, 2 класс деп кетсеңиз деле боло берет. Азыр мен 5-классты түзүп атамын. Тилин кыргыз тили деп көрсөттүм, анткени үчүн бул кыргыз класстар. Класстардын санын бул жерде 5 класста канча параллель класс бар, ошону көрсөтөсүз. Мисалы мен 2-ни көрсөттүм бул жерде. Куаттуулугуна 1 класста канча окуучу максималдуу окуй алат. Мисалы менде 25 болсо, анда мен 30 деп жазамын. Себеби башка мектептен которулуп келген окуучуга орун болуш керек. Мисалы ошон үчүн мен ага 30 деп ашыкчасы менен жаздым. Бул статистикага эч кандай тиешеси жок, ошон үчүн коркпой, ашыгыраак менен местасын жаза бериңиздер. Бул жерде класстын аталышын жазылып турат, мугалимин тандайсыз, өзүнүн класстык мугалимин. Болду, сактоону басасыз бул жерден. Сактоону баскандан кийин, эгерде катаңыз жок болсо, анда жашыл менен ийгиликтүү сакталды дейт. Эгерде кызыл менен анда катасын көрсөтсө, ал катаны оңдойсуз, класстар сизде сакталып калат. Мынакей, менинки бул жерде сменам тандалбай калган экен, 2 сменаны тандадым, классты оңдодум. Болду, сактоону басам. Басылып кетти. Группаларды деле ушул эле принцип менен, ушул эле схема менен түзөсүздөр. Бул жерде эч кандай кыйынчылык жок. Ошондой эле параллель группаларды түзөсүз, кубаттуулугун көрсөтөсүз. Сменасына сиз толук күн деп көрсөтпөсөңүз керек. Ошол себептен сиздики класстык мугалим эмес, воспитателин көрсөтөсүз, толугу менен сактайсыз. Оңой эле. Класстарды болду, сактадык. Сакталып атат. Так, сакталды. Класстардан кийин окуучулар бөлүмүнө өтөйлү. Бул жерде толугу менен биз азыркы учурда биринчи эле кезек менен былтыркы окуу жылында окууну бүтүп кеткендерди чыгарышыбыз керек. Себеби азыркы учурда ИСУОну бул бала бакчадан баштап университетке чейин бардыгы толтурат. Ошол себептен колледжге кеткендерди, университетке кеткендерди чыгарбасаңыздар, алар өздөрүнө киргизе албай жатышат. Ошол себептен сиз аны чыгарыңыздар биринчи. Так, мынакей окуучулар бөлүмүнө кирип атабыз. Окуучулар бөлүмүнө кирдик. Азыр мынакей кирдик. Бул жерден биз жогорулуу аяктоо кнопкасын басышыбыз керек. Мынакей бастык. Азыр загрузка болуп атат. Бул жерде айырмасы жок, кайсыл жылга кирип атасыз. Болгону ошол жогорулуу аяктоо кнопкасы аркылуу бардык ишти аткарабыз. Окуу жылын тандайбыз. 2019-20дан кеткен окуучулар, ошол себептен аны тандадык. Кайсыл окуу жылына кийинки 2020-21 тандашыбыз керек. Азыр бул жерде тандалат. Мынакей 2020-21 деңгээлинен. Мисалы, мен сизге 9-класстын мисалында 2 процессти көрсөтөмүн. Мисалы, 9-класстын жарымысы колледжге кетиши мүмкүн, жарымысы мектепте калышы мүмкүн. Биринчиси бул жанагы 11-класста бүткөн күндөргө деле тиешелүү, ошол эле схемасы болот. Мынакей 9-классты тандадым. Кайсыл класстан бул А, Б, В, кайсыл класстан болсо ошону көрсөтөмүн. Мынакей А, Б деп чыкты, ошону тандайбыз. Макам статусуна бүтүрдү деп тандашыбыз керек, выпуск деп. Мынакей выпуск бүтүрдү. Кийинки деңгээлин тандабайбыз, себеби мен биринчи бул колледжге, университетке кеткендерди көрсөтөмүн. Ошон үчүн кийинки деңгээлди тандабай эле керектүү балдарга галочка коёмун. Мынакей 2 балам мисалы кетти, колледжге экөөсүнө койдум. Кийинки кнопкасын басамын. Бул жерде система сиздерге айтып кетет. Бул маалымат туурабы? Сиздер туура балдарды белгиледиңизби же жокпу? Ошону текшерүүсүн азыр сизге сунуш берет. Загрузка болуп атат. Мынакей операцияны улантуудан мурда маалымат менен таанышып алсаңыз дейт. Сиз баарын текшересиз, анан бекемдөө кнопкасын басасыз. Бул жерде биз азыркы учурда мектептен чыгып кеткен, выпуск болгон балдарды көрсөттүк. 9-класста деле негизги мектепти бүтүшөт да, бул аттестат алышат. Ошол себептен биз бүтүрүүчү катары аларды кылдык.
Так, бул биринчи процесс болчу. Эми экинчи процессти көрсөтө кетейин азыр сиздерге. Бекемден баскандан кийин загрузка болуп атат. Окуучулар окууну аякташты деп чыкты. Кайрадан жогорулук аяктоо кнопкасын басамын. Бул жерде мен 10 класста уланткан балдарды, же болбосо мисалы 4 класс бул башталгыч мектеп да, а 5 класс бул негизги мектепке которуу жолу болуп калат. Ошол себептен дагы сиз выпуск кылып туруп, кийинки классын көрсөтүп, перевод кыласыз. Азыр мен сизге ал жолун көрсөтө кетемин дароо эле. Так, мынакей окуу жылы дедик 2019-20. Кайсыл окуу жылына 20-21ге деңгээлинен мисалы мен 9 класста 10 класска которгум келип жатат. Тандоосуна мына бул жерден 9 класста тандаймын. Классын тандаймын. Кайсы класс керек болсо, мисалы мен 9 А классымды тандап турсам. Так, тандадык. Макам статус дегенге биз бүтүрдү выпуск дегенди кайра эле тандайбыз. Экинчи жылга дегенде тандабаңыз, себеби бул кээ биринде гана колдонулат. Мисалы бир бала окуусунан жетишпегендиги үчүн экинчи жылга калып калат. Мисалы 8 класста окуп аткан болсо, кайра эле эмки жыл 8 класста окуйт мисалы. Ошол себептен экинчи жылга деп калтырып койсоңуз болот. А негизи бул өтө аз колдоно турган статус, ошол себептен аны тандабаңыздар. Выпуск бүтүрдү же болбосо перевод, кийинки жылга которуу дегенди тандашыңыз керек. Азыр выпуск бүтүрдүнү тандап жатабыз. Деңгээлге дегенге кийинки 10 классыбызды көрсөтөбүз. Так, мынакей. Көрсөттүк. Кийинки класста группаны тандоо дейт. Бул жерде А, Б, В кайсыл класска которуп жатабыз, ошону тандайбыз. Эгерде сиздердин классыңыз түзүлө элек болсо, анда бул класс чыкпайт. Эгерде түзгөн болсо, анда сөзсүз сиздер чыгат ушул жерде. Мынакей биздики 10 А классты көрсөттүк. Сизге толугу менен түшүндүрдүм. Эми бул жерден мынакей балдарды белгилейбиз, керектүү балдарды. Толугу менен кийинки деген кнопкасын аркылуу басып, бекемдөөнү басып, биз ал балдарды которуп алабыз. Бизде балдар которулуп калат 10 класска. Бул мынакей операцияны текшерип, мынакей бекемдөө кнопкасын басабыз. Кийинки процессибиз бул мисалы 2019-20 жылы сизде балдар башка эле мектепке которулуп кетиши мүмкүн. Выпуск болбойт. Башка мектепке которулуп, мисалы 8 класстан, 6 класстан ошолордо биз азыр чыгаруу жолун көрсөтөмүн. Себеби жаңы кабыл алган мектеби аны өзүнө кабыл албай жатат. Анткени үчүн ал бала дароо сизде турган болот да. Ошон үчүн отчисление кылып чыгышыңыз керек аларды. Ал үчүн окуучулар бөлүмүнө киресиз, 2019-20 тандайсыз. Ал жерден бир баланы тандашыңыз керек. Мисалы, мен бул баланы тандайм. 4 класстагы баланы тандасам деле болот, айырмасы жок. Же болбосо 2 класста деп коелу. Так. Анын карточкасына мынакей кароо кнопкасы аркылуу кирдик. Бул жерден үстүндөгү кнопкаларды карайбыз. Эң акыркы кнопка бул жокко чыгаруу деген, отчисление деген кнопка болот. Бастык. Бул жерде ыйгарым укуктуу адамды сиз өзүңүздү көрсөтөсүз. Сиз өзүңүз админ катары бул баланы отчисление кылып атасыз, ошон үчүн өзүңүздүн фамилияңызды белгилешиңиз керек. Күнүнө, мынакей күчүнө кирүү күнү дейт. Кайсыл күнү отчисление болгон? Мисалы, мен балам 10 октябрда чыгып кеткен болсо, анда биз 10 октябрда көрсөтөбүз. Эгерде сиз бүгүнкү 19 число менен сиз аны отчисление кылсаңыз, анда ал эртең системадан жок, сиздин тизмеңизден жок болот. Ошону сиз эсепке алып коюшубуз керек. Азыр мынакей 10 октябрь дедик, себебинен көрсөтөбүз. Өз каалоосу менен бошотулган башка уюмга которуу. Мисалы, ал толугу менен отчислен болду, башка мектепке которулду, ошол себептен башка уюмга которуу дегенди тандадым. Комментарийге приказ бар болсо, приказдын номерин, приказ жок болсо, башка мектепке которулду деп жазып коесуз. Сөз түрдө жазасыз. Сактоону басасыз. Азыр биз отчисленияны түздүк. Эми ошол отчисленияны акырына чейин тастыкташыбыз керек. Ал үчүн азыр мынакей бизде чыкты, жазуу ийгиликтүү кошулду деп. Кайра эле ошол карточканын ичинде жокко чыгаруу кнопкасын бассак, биздин жанагы түзгөн отчисление ачуу деген статуста турат, ачылган деп. Галочканы басабыз, аны бекемдейбиз. Мынакей. Өзүм атын белгилеймин, сактоону басамын. Кайрадан бизге галочканы баса турган жер чыгат. 2 жолу басышыңыздар керек.
загрузка болуп атат. Мына бекитүү күтүлүүдө деп турат. Кайрадан сиз галочканы басасыз, өзүңүздүн атыңызды белгилеп, сактоону бассаңыз жокко чыгарылды, отчислен деп чыгат сизге статусуна, ошондо ал бала толугу менен отчисление процессин өткөн болот. Так, мынакей бизде загрузка болуп атат. Мынакей жокко чыгарылды. Болду, отчисление болду. Кийинки пункт бул план боюнча класстан класска которуу. Мисалы окуучулар бөлүмүнө кирсеңиз, биз 2-класстан 3-класска кантип эски окуу жылынан жаңы окуу жылына которуу жолун көрсөтүүгө кетейин. Бул оңой эле. Мынакей 2019-20 тандайбыз. Окуу жылына кийинки окуу жылды тандайбыз 2020-21. Деңгээлинен, мисалы мен 2-класста 3-класска отургум келип атат. Сөзсүз түрдө классын көрсөткөндөн кийин биз А, Б, В деп бөлүнгөнүн көрсөтүшүбүз керек. Эгерде ушул жерде чыкпай жатса, сиз мурунку жүктү оңдоп чыгышыңыз керек болчу. Класстарга балдар сөзсүз түрдө бөлүнүш керек. Статусуна кийинки класска которуу, группага которуу дегенди тандайбыз. Деңгээлге дегенге кийинки классын көрсөтөбүз. Мынакей меники 3 деп чыкты. Классына мен класстарды буга чейин түзгөм, 3-классты, ошол себептен меники 3А, Б, В деп чыгып атат мынакей. 3Ага мисалы которгум келип атат. 2Бдан 3Ага которсоңуз боло берет. 2Адан 3Ага деле которсоңуз болот, айырмасы жок. Сиз болгону класстарын туура түзүп алсаңыз которула берет. Мынакей мен балдарды белгилеймин. Кийинки кнопкасын басып, бул статусту, бул которууну толугу менен бекемдеп коем. Мынакей бекемдеймин, бул кнопкасы аркылуу. Бул окуучулар боюнча болчу, жаңы окуу жылга которуу боюнча. Кээ бирлер окуучуну кантип кошуу жолун дагы унутуп калышы мүмкүн. Ошол себептен сиздерге эстетип коемун, азыр көрсөтүп кетейин. Мынакей окуучуларга киресиз. 2020-21де турасыз, плюс кнопкасын басасыз. Бул мисалы жаңы 1-класска келген балдар болушу мүмкүн. Же болбосо башка мектептен которуу келген балдар болушу мүмкүн. Аны мынакей сөз түрдө биринчи фильтрден издешибиз керек. Анткени үчүн азыр 80%, 70% негизи окуучулардын саны бул ИСОдо бар. Бул бала бакча, мектеп, колледж, анан кийин университет бардыгы бар. Ошол себептен сиздин издеген балаңыз системада бар болсо, кайрадан кабыл алынбайт. Мисалы биз азыр издеткан бала Асан Курсанов болсун мисалы. Жаздык, фамилиясын издедик. Фильтр поискту басабыз. Мен издеген бала мисалы бул жерде чыкпады, көрдүңүз, жок экен андай бала. Жаңы окуучуну кошуу дегенде кнопканы басабыз. ИНН-ын жазабыз, фамилиясын жазабыз, атын жазабыз, отчествосы бар болсо сөздү жазып, жынысы боюнча бөлүгү эркек деп мисалы бөлөсүз, туулган датасын жазасыз. Мисалы меники 01/01/2005 дейли. Жарандыгын жазасыз. Кыргызстан болсо Кыргызстан деп турат, эгерде башка болсо өзгөртүп коесуз. Эне тилин көрсөтөсүз, туулгандыгы жөнүндө куәлик же паспорт. Эгерде паспорту бар болсо окуучунукун, анда паспортун жазышыңыздар керек. Эгерде паспорту жок болсо, анда куәлик номерин жазасыз. Бул жерде СОП дейт, бул с особыми потребностями деген, бул мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардыкын ооба деп коесуз, эгер ошондой балдар болсо. Эгерде андай жок болсо, анда жок деп коесуз. Так. Жетимби же жокпу ошонун көрсөтөсүз. Логин, паролду тийбейсиз, болду. Кийинки кнопкасын басасыз. Андан кийин сиз атайын өзүнүн классына отургузуу жолуна келесиз. Мен мисалы ал баламы 10-класска отургузайын. Классына бөлөсүз 10-А деп. Кабыл алуу себеби баштапкы. Эгерде сиздин мектебиңизде биринчи жолу регистрация болуп атса, баштапкы дейсиз. Эгерде ал мисалы буга чейин отчислен болуп, кайра сиздин мектебиңизге кайтып келген болсо, окуу калыбына келтирүү дегенди басышыңыз керек. Болду, аяктоону басып коесуз. Менин эгер аяктоо кнопкасын бассам, бул бала сакталат менин мектебимде. Эгерде ката болсо, толугу менен катасынан көрсөтөт. Мынакей меники сакталды. Бул биринчи процесс болчу. Эгерде системада ал бала жок болсо, кошуу жолу. Балким сизде мисалы азыр башка мектептен которуп келген бала, ал мектепте толуктаган ИСОну, ошон үчүн аны табай эле системадан. Ал үчүн мынакей плюс кнопкасын басабыз окуучулар бөлүмүнө кирип. Фильтрди басасыз, мисалы мынакей Алия дейли. Издейли. 3 эле кнопка тамгасын жазсаңыз болот, фильтр поискту басабыз. Так. Менде астында ошол
Мен издеген кызга окшоштордун тизмеси чыкты. Мисалы, мен издеген кыз мыного болсо, мен ага белгилейм. Мына точкасын басамын сөзсүз түрдө. Анан үстүндө окуучуну кошуу деген кнопка коюп калат. Болду. Сиз ал кызды өзүңүзгө жанагы класстын отургуза турган эле жол чыгат. Бул кыз менде азыр Чыңгыз Айтматов мектебинде иштейт экен, Балыкчы шаарында. Кечиресиз, окуйт экен. Ошол себептен мен аны кошо албаймын. Эгерде ушундай балдар болсо, анда сиз күтүп турасыз, анткени үчүн ал өзүнүн мектебинен чыгыш керек, отчисление болуп, андан кийин гана өзүңүзгө кошосуз. Башка баланы көрөлү, мынакей. Бул дагы башка мектепте окуйт экен, ошол себептен мен кошо албаймын. Негизи мен сизге көрсөттүм, фильтр поисктен сиз аны тапсаңыз, анда сөз түрдө ушул жерин, мынакей точканы белгилешиңиздер керек, ушуну. Анан үстүндөгү окуучуну кошуу деген кнопкасын басасыз. Жаңы эмес, окуучуну кошуу жөн эле деген кнопкасын бассаңыз, өзүңүздүн мектебиңизге классына отургуза турган жери чыгат. Жана паспорт, анан кийин күбөлүк номерлерин башынан токтобойсуз, анткени үчүн ал сакталган. Бул окуучулар боюнча болчу. Кийинки бөлүм бул персоналга өтөйлү. Персоналда сиздерде ар бир окуу жылында жаңы келгендер бар, увольнение болуп кеткендер бар, ошону көрсөтө кетейин. Биринчи сиздерге увольнение көрсөтөйүн. Ал үчүн мынакей тизмеден керектүүнү табасыз сиз. Мынакей мен таптым. Ал үчүн мына редакциялоо кнопкасын басасыз. Ушул эле карточкасына кирбей туруп эле редакциялоо кнопкасын басышыңыздар керек. Тууралоо деген кнопканы. Загрузка болуп атат, азыр сиздерге көрсөтөм кантип кылжоонун. Мынакей. Тип персоналды алмаштыруу дейт. Бул жерде сиз дайындоонун аягы увольнение дегенде тандашыңыз керек. Андан кийин датасы чыгат. Кайсыл датадан баштап бул увольнение болду. Ошол датасын көрсөтөбүз. Бул жерде да айтып кете турган нерсе, бүгүнкү дата менен кылсаңыз эртең тизмеден жок болот, а мен болсо азыр 10 октябрдан деп коёйт. Мынакей. Ыйгарым укуктуу адамга өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз, сиз админ катары буну толугу менен отчисление, увольнение кылып атасыз. Сактоону басасыз. Биз азыр увольненияны түздүк бул персоналга. Бирок акырына чейин бүтө элек, ошол себептен биз аны тастыкташыбыз керек. Так, сактоону бастык. Азыр загрузка болуп атат. Мынакей, жазуу ийгиликтүү кошулду дейт. Ушул эле жерден сиз редакциялоо кнопкасын басып койсоңуз, сизде бул увольненияны дайындоо жери чыгат. Толугу менен ооба бул туура деп сиз тастыктоо жери чыгат да. Редакциялоону баскандан кийин мынакей ачуу деген процесс чыгат. Орусчасында открыто деп чыгат. Сиз аны галочканы басып, өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз. Сактоону басасыз. Кайрадан сизге күтүлүүдө деп турат, ошол себептен сиз кайрадагы галочканы басасыз. Сактайсыз. Азыр чыгат, азыр көрүнөт. Мынакей колдоону күтүү деп турат. Эми кайрадан галочканы басышыңыздар керек. Сөзсүз түрдө 2 жолу басышыңыз керек. Эгерде сиз бир эле жазып койсоңуз, бир эле жолу. Анда ал системадан сиздин тизмеңизден жок болбойт. Ушуну сиз сөзсүз түрдө ушуга көңүл бурушуңуздар керек. Так, сактоону бастык. Азыр загрузка болуп атат. Болду, колдоого алынды. Биздин увольнение түзүлдү. Ал системадан бизде 10 октябрдан увольнение болгон үчүн азыр жок болуп кеткен болуш керек. Уюмдар кайрадан биз кийинки бөлүмүнө өтөйлү. Бул кээ негизи эле бул болушу мүмкүн, декретный отпускага кетишет. Ошол себептен декретный отпускага кеткен мугалимдерди кантип оформление кылабыз? Мугалимби персоналбы айырмасы жок. Декретный отпуск оформление болсо, анда сиз аны жазасыз бул жака дагы. Ан үчүн персонал бөлүгүнө киресиз. Персонал бөлүгүнө киресиз, керектүү мугалимди же керектүү персоналды табасыз. Керектүүсүнө киресиз, анын карточкасына киришиңиз керек. Мынакей мен мисалы, карточкага кара кнопка аркылуу киремин. Киргенден кийин ал жактан сол тарабында карьера деген бөлүм чыгат. Мынакей карьера деген бөлүм чыгат. Ошол карьерага киришиң керек.
Бул жерде мен мынакей орусчага койгон элем, мынакей кыргызчага котороюн. Бул жерде өргүү деген бөлүм чыгат. Орусчасында отпуск деп чыгат ошо карьеранын ичинде. Ошого киресиз бөлүмдүн ичине. Бул жерден мен буга чейин декретный отпуск койгон экенмин, ошол себептен мен кайрадан кое албаймын. Келиңиз башка мугалимди көрөйлү анда. Мынакей персонал бөлүгүнө кирип атабыз кайрадан. Башка мугалимди тандап атабыз. Карточкасына кирдик. Бул жактан карьера деген бөлүмүнө киребиз. Мынакей карьера бөлүмүнө. Өргүүгө киребиз. Плюсту басабыз. Плюсту бастык. Персоналдын өргүүсү. Бул жерде декретный отпуск деп тандайсыз. Окуу жылы, мисалы быйылкы окуу жылды тандашыбыз керек. Кайсыл датадан баштап дейт. Мисалы биздики 1-октябрдан кетсе, дата чейин, кайсыл датага чейин 25 май деп көрсөтөбүз. 05-2021 деп. Болгону айтып кете турган нерсе, бул декретный отпуск 2020-21дин ичинде мен коюшум керек. Негизи окуу жылдын ичинде коюшум керек. Себеби азыр система ошол окуу жылды гана көрөт. Андан кийинки датаны көрбөйт, андан ага чейинки датаны көрбөйт. Ошол себептен сиз мисалы 1-сентябрдан баштап 25 майга чейин даталарды койсоңуз болот. Эгер андан кийин дагы декретный улана берсе, анда сиз кайрадан улап кое бересиз. Бул жерде маселе жок. Кайрадан декретный отпуск кошуп койсоңуз, ал кошула берет. Толук күн, ооба, комментарий керек болсо жазасыз. Файлдын мазмуну дегенге сиз декретный отпускка кеткен приказдын өзүн скан копиясын кошуп койсоңуз боло берет. Ыйгарым укуктуу адамга өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз. Сиз анткени үчүн админ катары бул кишини декретный отпускага кетирип жатасыз. Мынакей өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз, сактоону басасыз. Толугу менен бизде мынакей открыто деп, ачык деп статус чыкты, аны басышыбыз керек. Жанагындай 2 жолу галочканы баскандай эле бул жерде көбүрөөк иш аракетти басып, өзүңүздү белгилейсиз, сактоону басасыз. Кайрадан сиз галочканы 2 жолу баса тургандай эле бул жерде утверждение кылышыңыздар керек, мынакей. Утверждение. Тандоону басасыз, өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз, сактоону басасыз. Менде бул 2 жолу галочка баскандан кийин декретный отпуск түзүлгөн болот, закрыто деп чыгып калат, мынакей закрыто. Ошондо мен декретный отпуск түзгөн боломун. Кийинки бөлүм бул позиция бөлүмү, себеби сиздерде мисалы жаңы штат ачылып калышы мүмкүн, же болбосо бул жактагы болгон позициялар сиздерге жетпей калышы мүмкүн. Ошол себептен позицияны кошуу жолун көрсөтө кетейин. Ал үчүн позициялар бөлүмүнө киришиңиз керек. Плюс кнопкасын басасыз. Керектүү позицияны кошосуз. Ал үчүн аталышы дегенге аталышы дегенге өзүңүзгө мисалы мен мугалимди кошкум келет, ал үчүн учительди басышыңыздар керек. Ыйгарым укуктуу адамга сиз өзүңүздү белгилейсиз, админ катары. Мынакей мен өзүмдү белгилеп жатамын. Уровень дегенге сиз шкала оплаты 1 дейсиз. Класстык мугалимге сөз түрдө ооба дешиңиздер керек. Себеби мисалы ал мугалим быйыл классы жок болсо, бирок эмки жылы классы пайда болуп калышы мүмкүн, класс жетекчи болуп калышы мүмкүн. Эгерде сиз бул жерде жок дегенди тандап койсоңуз, анда ага сиз класс кошолбой каласыз. Класс жетекчи катары кошолбой каласыз да бул мугалимди. Ошон үчүн дайыма ооба деп кое бериңиз. Болду, сактоону басасыз. Азыр биз позицияны кошуу жолун сизге көрсөтүп кеттим. Эми ушул позицияны акырына чейин кантип түзүш керек, ошону көрсөтүп кетемин. Так, сактоону бастык. Мына ачуу кнопкасын басыш үчүн редакциялоо кнопкасын бассак керек болот. Так, жаздык. Бул жерде ачуу кнопкасында болгондо сөз түрдө биз аны жана галочканы 2 жолу басып, аны тастыкташыбыз керек да, ооба ушул туура деп. Мынакей мен аны тастап атам, сактоону басып атам. Кайрадан бул жерде 2 жолу галочка чыгат, ошону сиз басып, толугу менен активдүү болгондо сиз ал позицияны колдонсоңуз боло берет. Так, мынакей колдоого алууну күтүүдө дегенде сиз аны колдоно албайсыз. Мындай активдүү болуш керек. 2 жолу галочканы бассаңыз, активдүү болуп калат, сиз аны колдоно бересиз. Бул позициялар боюнча болчу, эми персоналга өтөйлү. Мисалы сизде быйыл директор сабак берип баштады дейли, ошол себептен сизде буга чейин директорду кошконсуз, ал бар. Ошон үчүн директордун биз болгону идентификаторун копиялап алайлы, мынакей. Системадан аны издөө оңой болуп калат да бизге. Мынакей копия кылдык.
Ал системада бар болгон үчүн фильтрден табабыз, анын өзүнүн кызматына, экинчи кызматына кошуп коебуз. Ал экинчи кызматы бул мугалимдик кызматы болот, себеби сааттары бар болсо мугалим болот. Идентификатору дегенге аны копияны кошобуз, фильтр поискту басабыз. Биздин директорубуз табылды, мынакей биздин директорубуз, ага белгилейбиз, анын кызматына кошобуз. Мынакей башынан баштап ал директорду биз паспортун киргизбейбиз. Бул муну фильтрден табып эле кошуп алабыз. Даталарга тийбейбиз, иш орношунун түрү директордун өзүнүн кызматында толук күнгө турат, мугалимдик кызматка азыраак отурат. Ошол себептен толук эмес күн деп тандайбыз. Мисалы 25% алса, бул мисалы 6 эле сааты бар болсо 25% дейсиз. Позициясына директор мынакей мугалимде кошосуз. Персонал тибине штаттык болсо штаттык, совместитель болсо совместитель. Болду, аяктоону басасыз. Бул мисалы директорубузга экинчи кызматын кошуу жолун көрсөттүм. Ал директор биздин системада сакталган болчу, аны фильтрден таап туруп кошуп койдук. Мисалы системада жок болгон адамды кантип кошуш керек? Окуучуларга кошуш эле аны фильтрден издешибиз керек. Мына плюсту бастык. Издейбиз. Фильтр поискту басабыз. Бул жердегилер мага туура келбейт, туура эмес. Мендеги туулган жылын анан кийин документ номерин текшердим, жок, ага мага туура келген жок. Жаңы дегенди кнопканы басам. Бул жерден баардык маалыматты толуктаймын. Мынакей толуктадык. Туулган жылын көрсөтөмүн. Электрондук почтасы, уюлдук телефон, жарандыгы, эне тилин көрсөтөмүн. Свидетельство о рождении сиздерде көрсөтпөйсүз, паспортун көрсөтөсүз. Анткени ушунун персоналдыкы паспорт болот. Паспорттун көрсөтөсүз, кийинки кнопкасын басасыз. Даталарга тийбейсиз, иш орношунун түрү дейт. Бул жерде сиз толук күн, же болбосо толук эмес күн. Ошого карата сиздин документтериңиз боюнча кандай иштесе, ошону көрсөтөсүз. Мисалы толук күндө иштейт. Позициясын көрсөтөсүз. Мисалы мен ал преподаватель болсо преподаватель. Персоналдын тибине полная ставка, неполная же совместитель, штаттык. Ошолорду көрсөтүшүңүздөр керек. Мисалы совместитель болсо, анда совместитель аяктоону басабыз. Бул жерде биз кантип жаңы персоналды, системада фильтрден таппаган персоналды кошууну жолун көрсөтүп кеттим. Бул персонал боюнча болчу. Кийинкиси бул сиздер мисалы азыр эң актуалдуу вопрос. Мен логин паролумду унутуп койдум деген нерсе. Ошол себептен сиздерге кантип калыбына келтирүү жолун көрсөтө кетейин. Сиз ага чейин азыркы учурда логин паролуңуз бар болсо, персонал бөлүгүнө сөзсүз түрдө кирип текшерип коюшуңуздар керек. Сиздердин почтаңыздар кошулду же кошулган же жокпу? Себеби почтаңыз кошулбаган болсо, анда сиз логин паролуңузду восстановление кыла албайсыз. Аны үчүн персонал бөлүгүнө киребиз, специалист ИСОну тандайбыз, өзүңүздү табасыз. Специалист ИСО сизсиз. Киргенден кийин карточкасына байланыштар бөлүмүнө киресиз. Бул жерде мен өзүмдүн почтамды кошкон экенмин. Келиңиз мен экинчи почтамды кошоюн анда. Мынакей тип электрондук почтам. Сүрөттөгү мисалы бул менин жумуш почтам. Маанисинде мен почтамды жазамын. Жаздык. Сиз өзүңүздүн туура почтаңызды жазыңыз, себеби бул өтө маанилүү. Эгерде туура эмес жазып койсоңуз, восстановление кыла албай каласыз. mail.ru дедим. Силерде gmail.com болушу мүмкүн, bk.ru, ошого жараша карайсыз. Приоритетке ова дейсиз, иштейт ова деген нерсе бул. Сактоону басасыз. Болду, менде бул почта сакталат, ошондо мен буну колдоно берсем боло берет. Эми бул сактагандан кийин мен мисалы логин паролумду унутуп койдум. Ал үчүн мынакей сыртка чыгабыз. Башка бетке келгенде сөздү унутуп калдым, паролду унутуп калдым деген пунктту басканда өзүңүздүн почтаңызды жазасыз. Мисалы мен жанагы өзүмдүн почтамды көрсөтө кетейин. Мынакей мен жаздым, далее кнопкасын басамын. Анан сиздерге бул жерден кантип өзүңүздүн почтаңызга кат келет, ошону көрсөтүп кетейин. Мен восстановление кылганда мен почтама почта.edu.gov.kg деген почтадан келди. Жаңы запрос, новый запростор келди. Ал жердин ичинде ссылка бар. Мынакей пароль алмаштыруу үчүн ссылка боюнча өтүңүз дейт. Мен ссылканы басамын.
Ал жерде паролумду жаңыдан жазамын. Мынакей, придумайте новый пароль деди. Жаңы пароль өзүңүзгө ойлоп табасыз. Анан кийин жазасыз. Кайра эле ошол паролду экинчи жолу сиз аны жаттай аласызбы, жаттай албайсызбы, ошону текшерет да система. Ошол себептен подтвердите новый пароль. Сиз аны тастыктайсыз. Ооба, ушул паролу меники туура дейт. Экинчи паролду жазгандан кийин обновить пароль дегенде жазышыңызды басасыз. Болду, сиздин паролуңуз жаңылангандан кийин сиз кайра башка бетке келесиз. Өзүңүздүн жанагы логиниңизди жазышыңыздар керек. Логинди жазгандан кийин жаңы паролуңузду жазасыз пароль деген жерге. Сиздики кирип калат, болду, кирет. Ушул жолу менен сиз өзүңүзгө логин паролуңузду аласыз. Мындан кийинки пункт бул геолокация дейт. Сиз ал үчүн уюмдар бөлүмгө киресиз. Бул мисалы азыркы учурда эмнеге керек? Сиздердин мектебиңиздер бош болгон үчүн билим берүү министрлик тараптан сиздерге бекер Wi-Fi таратылат. Бекер Wi-Fi'ды негизи сиздерге өткөзүш үчүн жанагы интернет провайдерлер, бул Кыргыз Телеком, Макслинк, сиздер кайда жайгашкансыздар, ошого жараша биз отчет беребиз. Ошону сиз сөзсүз түрдө белгилешиңиз керек. Бул өзүңүздөргө керек, ошол себептен жалпы баяндамага киресиз. Өзүңүздүн мектебиңиз кайсыл жерде жайгашкан болсо, так бизге көрсөтөсүз. Мынакей эң астында карта бар. Мисалы менин мектебим мынакей Шопоковдо деп биякта жазылып турат. Бирок мен Шопоковдо эмес, меники Беловодскийде мисалы. Анда Беловодскийде көктү жылдырып коебуз да, белгиленген нерсени. Эгерде мисалы мен Беловодскийдин кайсыл жеринде жайгашканын да көрсөткүм келсе, анда мынакей мен жакындатамын. Жакындатканда бул карта жакындайт, Беловодскийдин ичине кирем. Мына. Кирдим, мынакей картаны жылдырдым. Мисалы меники бул жерде Кирова көчөсүндө болсом, анда Кирова көчөсүнө чейин көрсөтүп койдум. Бул жерде эмне менен кесилишкен сиздер мисалы билесиздер да мектеп, ошол себептен мынакей главная трасса менен Фрунзе көчөсү менен кесилишкен, ошол жерде көрсөтөм, жылдырдым. Ушинтип жылдырып сактап коесуз. Болду, текшергенден кийин туура болсо, сиз ушинтип сактайсыз. Бул маалымат бизге өтө керектүү. Сиздердин интернетиңиздин жакшы иштелиши, толук менен отчет беришин, кантип ошол жерге жетишин биз интернет провайдерлерге берүү маалыматын ушул жерге сактайбыз. Буну көрсөттүк. Мындан кийин сиз инфраструктура бөлүмүнө киресиз. Бул жакта азыр эмеске көрсөтө кетемин. Азыр бир мүнөт. Бул жакта интернет деген жер бар. Мына инфраструктуранын ичинде интернет деген жер бар. Азыр загрузка болуп атат. Кирдик. Бул жерде мисалы өзүңүздөр биз буга чейин жазганбыз, мисалы Шопоков мектеби Кыргыз Телеком провайдер менен колдонот деп. Эгерде сиздердики Кыргыз Телеком эмес Макслинк болсо, анда редакциялоо аркылуу оңдоп кое аласыз. Негизи бирок бардыгы эле туура, сиз болгону карап текшерип коесуз. Эгерде сиздики бул жакта жок болсо, анда сиз директор менен бул жөнүндө сүйлөшүп, кайсыл провайдер экен боюнча документтерди колуңузга алып, ушул жерден плюс кнопкасын басасыз. Басып туруп, бул жерден аталышын көрсөтөсүз. Мынакей интернет кызматынын аталышы, бул жерден тандоо чыгат сиздерге. Мисалы сиздердики Макслинк болсун, же болбосо Акнет болсун, ошолорду көрсөтүшүңүздөр керек. Сайма болсун. Анан кийин тибин көрсөтөсүз. Мисалы беспроводной, оптикалык, спутниктик ушуну көрсөтөсүз. Бул документтерде бар маалымат. Шартын көрсөтөсүз. Мисалы негизи жакшы иштейби же анча эмеспи, ошону көрсөтөсүз. Максатын көбүнчө эле сиздер окутуу үчүн колдоносуздар, анткени негизги максаты Wi-Fi'ды коюунун. Бул окутуу үчүн сиздерге жардам берүү үчүн. Мынакей окутууну көрсөтөсүз. Канча скорость кандай? Скоростун көрсөтөсүз 2 мегабайтка чейин десе. Комментарий керек болсо көрсөтөсүз, сактоону басасыз. Болду, сиздин бул жерде интернет провайдериңиз сакталыш керек. Ошондо сиздерден биз маалымат алууда оңой болот. Мисалы сиздерди буга чейин ар бириңиздерге чалып, сиздердики интернетиңиз иштеп атабы, кайсыл интернет кошулган биз сурачык элек. Эми ушул болгону өзүңүздөр көрсөтүп койсоңуздар, биз ушул жерден эле маалымат алып, отчет бере беребиз. Туура болот сиздерге дагы. Районго дагы берүү отчету оңойлоп калат сиздердики. Бул акыркы пункт болчу. Келиңиз эми суроолоруңуз болсо бере баштаңыздар. Микрофонду көгөзөсүз, берсеңиз боло берет. Саламатсыздарбы? Менде окуучулар өткөн жылы 2019 жана 2020 жылда окуучуларды толугу менен кириткенмин. Ал окуучулар азырда 2ден болуп калган. Аларды кантип өчүрам? Бирден өчүрүп чыгамбы? Жаңы китептен кошулгон окшойт да.
Ооба, биз башында сиздин мектебиңиз пилоттук эмеспи? Ооба, пилоттук мектеп. Эжеке, туура, анда сиздер пилоттук болгондо сиз башында эле тооктоп койгонсуз да, жаңы китепти жана ИСУОну бир тооктаган үчүн сиздики 2ден болуп калды. Бирок азыр эми мындан кийин 2 болбойт. Ошол себептен мындан кийин сиз мисалы 1-классты же жаңы китепке киргизесиз, же ИСУОго киргизесиз. Экөө бири-бирине өтө берет. Азыркы учурда сиз азыркы балдарыңызды ашыкчаларын бир жолу текшерип баарын өчүрүп чыгыңыз, мындан кийин антип 2 жолдан болбойт ошондо. Азыр мен 2000 мана жаңы окуу жылга которуп жатканда очуруп алып, анан өткөрөмүн. Ооба, ошентсеңиз туура болот. Себеби сизде саны көбөйбөйт да, ошон үчүн сиз биринчи өчүрүп чыгыңыз, анан кийин которсоңуз туура болот. Кайсынысын очурсам нымасы жок, айырмасы жок, Сиз мисалы билесиз да, кайсыл баланыкы аты туура жазылган. Мисалы жаңы китепте туура эмес жазылып калган болсо, ал сизге туура келбейт. Себеби бизде ИСУОдо бул документ. Документ боюнча сиздики аталышы мисалы толук эмес. Мисалы Улук деп жазылып, бирок документ боюнча Улукбек болсо, анда сиз ошол туурасын калтырасыз. Улукбек дегенде. Ошону текшерип коюңуз болгону эжеке. Майли, хоп, рахмат. Макул. Өчүрүү жолун билесиз, Билем. Рахмат анда. Ооба, саламатсыз болуп атам сизде. Мына нөлөбай класс, быйылгы окуу жылдагы нөлөбай класстарыбызды кошуу кыйын болуп атат да. Бул окуучу мектеп жашыга туура келбейт деген жооптор мындай суроолор чыгып калып атат. Кантип кошобуз? Ал канчанчы жылкы негизи окуучу? 2014 жылкы окуучулар, балдар да нөлөбай класста кирген быйыл. 2014 болсо, алар 6 жашынан келип атабы ошондой сиздерге? Ооба, бизге нөлөбайдан келет. Кээ бир мектептерде гана бар экен нөлөбай класс, калгандары подготовительный детсадтан экен да. Анда негизи сизде программаңыз кошулган, Наристе 480 деген. Ооба. Келиңиз, анда биз азыр кошууга аракет кылайлы, классыбызды текшерейли, анда бирге азыр текшеребиз. Бизде кошулабы же кошулбайбы? Так. Академиялык класстардан биринчи классыңызды текшерип көрөсүз. Сизде класс барбы же жокпу? Аны үчүн класстар бөлүмүнө 2020-21ге киресиз. Так, бул жерде меники класстарым жок экенин көрдүңүзбү? Микрофондорду өчүп коюңуз. Мени көп була бербечи. Так, келиңиз, анда өчүрүлдү микрофондор. Азыр мынакей. Мен бул жерде мына предшкольная подготовка 480 классым жок экен. Ошол себептен биринчи класс кошомун. Анан кийин баланы кошууга аракет кылайлы. Так, мынакей классты кошойлу. Билим берүү деңгээлинен бул жерде Наристе 480ди тандадым. Тилин тандаймын. Мисалы, алар орусча окушат, Так, сменасын тандашым керек. Первая сменада. Так, класстардын саны 2 болсо 2, кубаттуулугун көрсөтөмүн. Класстык мугалим көрсөтүп сактоону басамын. Келиңиз, мен класстарды түзүп алдым. Эми окуучуну кошууга аракет кылайын. Так. Окуучуга киребиз. Плюсту басабыз. Так. Аны биринчи фильтрден издейбиз. Фамилиясын жазабыз. Мынакей жаздык. Мындай окуучу мисалы жок, менде туура келбейт экен, жаңы окуучуну кошойлу. Ининин жазабыз, фамилиясын мисалы Азиза, аты. Жок, биринчи фамилиясын жазыш керек, кечиресиздер. Азиза, жынысы боюнча бөлүү. Туулган датасы 2014 деп жазайлы, сиз айткандай. 2014, жарандыгы, эне тилин көрсөтөбүз. Свидетельствосунда КЖЗ, КРХ менен жазабыз, толугу менен. Номерин жазабыз. Так. Так, кийинки кнопкасын басабыз. Эми билим берүү деңгээлине биз Наристеге кошойлу, классына кошойлу. Наристе 480. Аяктоону басайлы. Так, менде бул туура эле кошулду. Андай эжеке, сиз мындай кылыңыз. Балким биринчисинде туулган жылы туура эмес көрсөтүлсө, система ошол катаны сактабай эле сизге кайра ката кыла берет да. Ошол себептен сиз эми системаны жаңылайсыз, жаңыдан киресиз, 2014 жылды киргизсеңиз, ал сизде кире берет.
Эгерде дагы деле болбосо, анда бизге катанын сүрөтүн жөнөтсөңүз, жанагы WhatsApp группабызга, биз ал жактан адистерге жөнөтүп коебуз. Макулбу? Рахмат. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Угуп атам сизди. Мен Торалиев мектебинен кайрылып жатам. Ооба. Биздин башталгыч класстагы бар да, Минчин районундачы, бизден 5ке чейинки. Ошол мектептен бизге которуп жөнөткөндөн кийин анан биз кабыл алабызбы? Алар бизден жокко чыгарылды деп. Так. Сизде башка мектептен келген балдардыбы же сиз башка мектепке кеткен балдарды айтып атасызбы? Жок, алар бизге жөнөтүштү да, жогорку окуу немебизге, мектепке. Анда мындай кылат. Мисалы, алар башталгыч мектеп болсо, бул 4 класс бар болот да, туурабы? Ошону айтып атасызбы? Ооба. Сиздерден 5 класстан кийин, окуу. Ооба. Анда алар толугу менен өзүнүн балдарын выпуск кылат. Мынакей окуучулар бөлүмүнө кирет, жогорулуу аяктоо кнопкасын басат. 4 класстарды общий классы менен выпуск кылат. 2019-20 окуу жылына 2020-21 деңгээлине 4 классты тандайт. Мынакей мен 4 классым. Так, 4 классты тандайбыз. Классына болсо 4 А мисалы, статусуна бүтүрдү деп тандаш керек. Класска кийинки классын көрсөтпөйт. Анткени үчүн аларда 5 класс жок экен да өзүнүн мектебинде. Ошон үчүн болду бүтүрдү дегенде, сиз аларга балдарына галочкасын коюп, кийинки кнопкасын басып, аны бекемдеп коет. Болду, алардын мектебинен чыгып кетет. Андан кийин сиз башка мектепсиз да, сиз өзүнчө мектепсиз, туурабы? Регистрацияңыз. Анда сиз бул бекемдөөнү баскандан кийин ошол балдарды фильтрден плюс аркылуу табып туруп, өзүңүзгө 5 класска жаңыдан отургузуп чыгасыз. Ошондо туура болот. Макулбу? Макул. Бирок мынабу жаңы китепке мен алар өзүнүн классым болгон үчүн жаңы китепке киргиздик да ошонучу. Анда сиз 5 класс катары киргиздиңизби жаңы китепке? Ооба, 5 класстарды группа түзүп, жаңы китеп боюнча специалист бизге киргизгиле деди, анан бардыгын киргизип чыктым. Китептер боюнча анан бардыгын кабыл алды да. Ошол энди биз берги СОого өтүп калабыз же кайрадан киргизелик деди. Жок, анда өтөт. Агай, анда мындай кыласыз. Негизи эле айтып кетейин, сиз жаңы балдарды же болбосо жаңы китепке толуктайсыңар, же болбосо СОого толуктайсыңар. Бири-бирине байланыштуу, ошол себептен бирине өтө берет. Сиз жаңы китепти 5 классты толтуруп койдуңуз, болду. Анда СОого сиз толтурбаңыз, алар өтөт сизге. Түшүнүктүү, ошону сурайын дегем. Рахмат. Эжеке, саламатсызбы? Саламатчылык, угуп атам сизде. Мен Өрнөк орто мектебинен чалып атам, Кадамжай району. Бизде окуучуларды чоң класска которсом, толук которулбайт. Бир классым толук которулбай жатат. Эч кайсы классты которо албай иштем ошентип. Мисалы, менин классымдын өзүндө 30 окуучу бар, которсом 12 эле окуучу которулду да, калганын которо албай иштем. Ошону кандай өмөрлөрдү аткарсам? Сиздин сурооңузду түшүндүм. Мындай болуп калат көбүнчө. Сиз аны үчүн окуучулар бөлүмүнө өтөсүз. Анан бул жерден 2019-20 тандайсыз. Сиз мисалы 8 классты которуңуз келип жатса, анда мына бардык деңгээл деген жеринен өзүңүзгө 8 классты тандап аласыз. Мынакей мен 7 классты мисал катары көрсөтүп кетейин сиздерге. 7 классында балдар жок экен. Эгерде сизде мынакей 9 классында кара кетейин анда. Так, 9 классында балдар жокпу? Жок, анда да жок экен. Сиз ушуну текшересиз. Негизи ошол класста балдар барбы, калдыбы же калган жокпу? Ооба деп калган болсо, анда бул жерде саны чыгат. Мисалы, сизде 12 бала которулса, 18 деп бул жерде чыгыш керек. Биринчи кадам ушул 2019-20 текшеришиңиз керек. Андан кийин сиз окуучулардан кийин академиялык класстарга өтөсүздөр. Класстардан 2019-20 тандайсыз. 2019-20. Тандагандан кийин, мисалы, мен азыр биринчи классымды көрө кетейин. Биринчи классында мисалы менин ошо 2 балам которулуп, кайра 3 бала которулбай калды десек, анда биринчи А класска киресиз, ошол балдарды тизмесинде барбы же жокпу текшеришиңиздер керек. Мисалы, менде 3 бала биякта бар экен. Бирок жанагы менин 2 балам дагы жок экен да, ошол себептен аны бул класска киргизип алышым керек. Аны үчүн редакциялоо кнопкасын басабыз. Бастык. Так, мынакей менин бир балам бул класска кирбей калыптыр. Ошон үчүн үстүндө өзүнчө болуп турат. Мынакей. Бул баланы мен галочка менен белгилесем, assign кнопкасын бассам, ал общий списокко кошулуп калды. Мынакей, бул жерде турат. Андан кийин сактоо кнопкасын басам аны. Сактоо кнопкасын бассам, бул бала бул класска
жазылып калгандан кийин биз аны жанагы класстан класска которсок болот. Сиздин маселеңиз негизи эле ушундай экен. Бир класста мисалы 12си жазылыптыр, жанагы 18и жазылбай калган үчүн кийинки класска өтпөй жатат да. Сиз ошон үчүн классына жазып алып туруп, анан өткөзөсүз. Мынакей 2019-20дан 1-А классымда меники 4 бала деп турат. Мынакей 3 бала, 1 кыз. Общий саны 4 деп жазылды. Классына жаздым. Эми ушул окуучуну эгерде мен 2019-20дан 20-21ге которсом, ал которулат. Мынакей мен сизге көрсөтө кетем дароо. Так, 2019-20, 20-21 деңгээлинен мына 1-чи классты көрсөтөм. Мынакей 1-А статусуна сунушталган дегендин ордуна сиздерде кийинки класска которуу деп чыгат. Ошон үчүн сиз мынтип биринчини тандайсыз, кийинчи класска которууну 2-чи классын көрсөтөсүз бул жерде. Анан мынакей көрдүңүздөрбү, менин балам чыкты бул жерде. Ошону белгилеп туруп эле кийинки кнопкасын басып калам. Анткени үчүн башка класстарды бүт котордум эле, ушул эле бала менде которула элек болчу. Ошон үчүн менде оңдотум, эми которулат. Түшүндүңүз буну эжеке сиз? Болду, рахмат жок. Эжеке дагы бир суроом бар да. Ооба, угатам. Баягы бир мугалимибиз башка жакка которулуп кетти да, ошону өчүрөбүз десек, булга дагы башка маалымат киргизилген деп чыгып калат да. Ошол өчпөй эле, ошол кандай узак өчүп кетет деген. Негизи эле маалыматты, мисалы мен буга чейин айтып кеткендей, 2ден жазылып калса, анда ашыкчасын өчүрөсүз. Бирок сиз азыркы учурда ал мугалим башка мектепке которулуп кетти, аны өчүрбөңүз. Аны сиз увольнение кылыңыз. Жана буга чейин көрсөтүп кеткендей, мынакей редакциялоо кнопкасы аркылуу өзүнүн датасын көрсөтүп, кайсыл дата менен ал сиздерде увольнение болду да которулуп кетсе деле, туурабы? Ооба. Ошон үчүн сиз увольнение кылыңыз. Макулбу агай, аны сиз? Увольнение кылсаңыз, буга чейин түшүнгөнсүз, увольнение процессин? Ооба. Анда увольнение кылсаңыз туура болот, өчүрбөңүз. Макул. Эжеке дагы бир суроом бар эле. Келиңиз катарынан кезеги менен. Саламатсызбы, угаттым сизди. Атасызбы, анда менде бул ИСОдон сырткары дагы суроом бар да. Биз мына жерде иштеп атабыз. Ошол биздин немебизге айлык акыбызга кошулабы, каяктан эмне болот? Бул көйгөй бар Мектепке кеткен немелерди кыйнап аткан болсо керек мугалимдерди. Өтө жооптуу жумуш экен. Ошого кандай неме кыласыздар? Буну ким тарабынан бизге неме кылынат? Сурооңуз туура болду, бирок мына айтып кетейин, биз негизи Билим берүү министрликте бул консультация аркылуу гана иштейбиз. Сиздерге түшүндүрүп берүү гана жумушубуз да. Жанагы сиз акы боюнча, акы төлөнүү боюнча сиз директоруңузга же болбосо районуңга кайрыласыздар. Аларда бул маселени чечүү укугу бар, мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн директор менен сүйлөшөсүз. Эгерде директор бербесе, аны районуңга кайрылсын. Ошол аркылуу чечели бул маселе. Анткени үчүн бизде түздөн түз бул маселени чечүүгө эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз консультация гана беребиз. Макулбу эжеке? Эжеке, менде дагы бир суроо бар. Декретке кеткен мугалимдин ордуна убактылуу мугалим келип сабак берип жатат да. Ошол убактылуу кирген мугалимди ИСОго кошомбу, кошпоймбу? Кошушуңуз керек. Анткени үчүн ал мисалы совместиться деле болуп калышы мүмкүн да. Башка мектепте иштеп анан убактылуу сиздерде иштеп атат да. Аны сөзсүз түрдө кошосуз. Аны сөзсүз түрдө плюс аркылуу фильтрден издеп, бар болсо белгилеп кошуп аласыз, жок болсо жаңыдан кошосуз. Сизде болгон персоналдын бардыгын кошо бересиз эжеке. Рахмат эжеке. Дагы кимде суроо бар эле? Угатам. Саат 11:58 өттү. Биздин негизи убактыбыз чектелип жатат. Суроолоруңуз болсо азыр берсеңиз мен жооп беремин. Болбосо кийинки суроолорду анда группадан беребиз. Саламатсызбы? Суроо берсем болобу? Кезеги менен бериңиздер, угатам. Мен суроо берип алайынчы. Мен бакчада иштейм дагы, билим берүү деңгээли деген жерде балдарды кошкондо группалар автоматически чыгып жатат да, ошондо мен младшая группаны кошуп алатам, 3-4 жаш балалык деген. Ал эми класс деген жеринде тайпага
класс тыңдоосуз деп эле чыгып атат да вариант. Ошондо бул талааны бош калтырууга болбойт деп кызыл менен чыгып калат да. Сиздин маселеңиз мындай экен эжеке. Сиз негизи буга чейин программаларды түзгөнсүз. Бул бакчаңызда кайсыл программа менен окутасыздар. Ошол программаны академиялык программалар бөлүмүнө кирип, сиз текшересиз. Мынакей программа деген бөлүмү могул. Астында өтөсүз. Мисалы сиздердики 2 жаштан 7 жашка чейин болсо, анда сиз 6 айдан 7 жашка чейин деген программаны тандайсыздар. Мынакей ясли от 6 месяцев до 7 лет дегенди тандайсыз. Бардыгын бирдей кылып кошуп чыгышыңыздар керек болчу. Эгер ал туура болсо текшерип коесуз болгону, анан группалар бөлүмүнө өтөсүз. Мынакей академиялык группалар бөлүмүнө өткөндөн кийин сиз группаларды жылыга, ар бир жылы түзүшүңүздөр керек. Программаны бир түзүп койсоңуз тура берет, а класстарды, группаларды сөзсүз түрдө ар бир жылы түзөсүздөр. Сиз айтып жаткан маселе, сиз быйылкы окуу жылга кошконуңуз үчүн сиздин программаңыз кошулду, деңгээли көрсөтүлдү, мисалы младшая группа деп. А бирок А, Б, В жанагы группалардын аталышы бөлүнбөй жатат. Себеби сиз группаларды түзө элексиз 2020-21-ге. Группаларга өтүп, плюсту басып, ошол жерден группаларды түзүңүз биринчи. Мынакей окуу жылы 20-21 билим берүү деңгээли, мисалы мен биринчи младшая группаны кошуп атамын. Тилине болсо окуу тилин көрсөтөмүн, мисалы кыргыз тили. Сменасына сиздерде толук күн деп чыгат бул жерде. Толук күндү тандайсыз. Класстардын саны, мисалы группалардан сизде 2 болсо, анда 2-нү младшая группадан. Кубаттуулугуна, мисалы сиздерде 40 болсо, анда 45 деп жазасыз. Воспитателин тандап, сактоону басып коесуз. Ошондо сизде группа кошулат, анан кийин балдарды кошо бересиз жаңыларды. Ансыз кошулбайт. Рахмат, түшүндүм. Дагы бирөөңүздө суроо бар эле, угуп атам сиздики. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен бала бакчадан чалып атамын. Ооба. Азыр основной эле көбүнчө эле мектептин эмесин айттыңыздар да. Биз бала бакчага эме болгон үчүн кеткен балдарды эме кылган, кантип чыгарабыз, ошону да бир кайра кайталап койсоңуздар. Ал үчүн ошо схема окшош эле болгону мынакей. Сиздер бул жерде окуучулардын ордунда сиздердики балдар деп турат. Балдар бөлүмүнө киресиз, жогорулуу аяктоо кнопкасын басасыз дароо эле. Окуу жылынан 2019-20, кайсыл окуу жылына 2020-21. Деңгээлинен, мисалы сиздердики подготовительная группа, бул выпуск боло турган группа, туурабы? Так, мынакей подготовительная группаны тандайбыз. Бул жерден группасын тандайлы. Көрдүңүзбү, менин бул подготовительный группамда балдар жок экен. Ошол себептен бул жерден тандалбай жатат. Менин балам бул жака негизи эч кандай бала выпуск болбой калат. Ошол себептен мен аны текшеремин, академиялыкка киремин, группалар бөлүмүнө киремин. Так. Бир минут. Номерини берейин. Так. Азыр бир минут. Академиялык группаларга киресиз. Былтыркы подготовительный группада сиздердики балдар барбы же жокпу? Текшеришиңиз керек ичинде. Эгерде балдар жок болсо, анда сиз ошону оңдоп чыгышыңыздар керек. Мынакей 2019-20 тандадым. Подготовительная группа дейли. Мынакей менин группамда балдар жок экен. Бул жерде пустой экен. Азыр эми анда мен ал группага баланы кошуп туруп, анан сизге көрсөтө кетейин. Ошол баланы кантип выпуск болуп жолоonu. Так. Так, академиялык группаларды текшердим. 2019-20 бардык деңгээлдерден. Подготовительный. Көрдүңүз, меники жок экен бул жерде. Эми окуучуларга кирип 2019-20дан. Так, плюсту басайлы, ал баланы издейли системадан.
жок экен, ал бала мен издеген азыр, анда ал баланы кошойлу. Мисалы Асан дейли. Жынысы боюнча эркек, тууган күнү мисалы 2014 дейли, 2014 дейли. Так, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, бардыгын белгилейсиз, кийинки кнопкасын басасыз, билим берүү деңгээлине окуу жылы 2019-20 деп тандайлы, билим берүү деңгээлине подготовительная группа деп тандайлы. Тайпасында мынакей менин группам чыкты, аяктоону басайлы. Так. Менде чыкты, бул бала сакталды, эми ушул баланы жаңы окуу жылга которойлу. Подготовительная группадан выпусклайлы деген. Так, окуучулар бөлүмүнө кирдик. Жогорулуу аяктоо кнопкасын басып атабыз. Окуу жылынан 2019-20. Кайсыл окуу жылына 2020-21. Так, деңгээлинен бул жерден азыр биз мынакей тандадык подготовительныйды. Мынакей менин группам чыкты. Статусунан выпуск деп тандаймын, себеби алар сиздин бакчаңызды бүтүп, алар мектепке которулушат, ошол себептен сиз аны чыгарып коюшуңуздар керек. Болду, кийинки деңгээл сизде жок болгон үчүн кийинки классын көрсөтпөйсүз. Мынакей баланы мен белгилеймин, кийинки кнопкасын басамын, анан бекемдеп ал баланы сиздин толугу менен группаңыздан чыгарып койдум, мекемеңизден. Мынакей бекемден кнопканы басып туруп, ал баланы чыгарып койсом, ал выпуск болуп калат. Которуу боюнча жолун айтып кетейин. Азыр мен сиздерге мынакей жогорулуу аяктоо кнопкасы аркылуу эле которосуздар. Сөзсүз түрдө сиздерди ал бала мурунку группасына жазылган болуш керек. Ал үчүн академиялык группалар бөлүмүнөн 2019-20 карап кетебиз. Мынакей средняя группадан биз старший группага которууну аракет кылайлы. Средняя группа Б. Кийинки класстык которуу деген чыкты. Деңгээлге старшая деп чыкты. Кийинкисине мына старшая группа А деп. Мынакей Азаматов Азат деген балам бар экен. Аны белгилеймин. Кийинки кнопкасы аркылуу бекемдеп коем. Болгону сиздики балаңыз бир группадан экинчи группага которулду. Сиздерге бул түшүнүктүү болдубу эжеке? Түшүнүктүү болду, рахмат. Дагы кимиңизде суроо бар? Бул жерде районно жооптуусу бар бекен, Рахман агай? Анда суроолоруңуз жок болсо биз вебинарды аяктай берели. Суроолоруңуз болсо негизели кийинки учурларда анда группага жазыңыздар. Биз жооп беребиз, болгону дароо эмес болсо дагы ошол күнү жооп берүүгө аракет кылабыз. Күтө турсаңыздар, баарына жооп аласыздар. Так, бул суроо боюнча жабылды. Вебинарды сиздерге ссылкаңызга, группаңызга ссылкасын жөнөтүп коемун. Карап көрсөңүздөр боло берет. Эгерде бир жерин унутуп калмасаңыз, кайрадан эстеп аласыздар. Саламатсызбы, Рахман агай. Сиздердики пятница күнү бир бакча боюнча суроо бар эле. Кайрадан кайталап койсоңуз, биз азыр талдап кетмекпиз ошону. Onu уже даярдап почти бүтүп эле калды. Туура эле болуп калды, агай анда. Просто баягы программасыны балалык эмес, наркы менен тандалгандыктан ошону менен бардыгы группа ачылып башкадан даярдалды. Туура экен. Ошо сиздики негизи ушул мисал боюнча айтып кетейин, бакчаларда эгерде ар кайсы бир программа кошулган болсо, анда бири-бирине өтпөйт. Ошол себептен бир структурага келтириңиздер, мынакей академиялык программалар бөлүмүнөн кирип туруп, бардык программаларыңыз окшош болуш керек. Деңгээлдери эле өзүнчө болуш керек. Мынакей программага киргенде детский сад 3 жаштан 7 жашка чейин болсо, анда баарын 3 жаштан 7 жашка чейин деп коесуз. Эгерде сизде мисалы 1,5 жаштан башталса, анда баарына ясли сад 6 айдан 7 жашка чейин деп койсоңуз, баарына бири-бирине которула берет. Туура болот ошондо. Азыр мен өзүмдөн кирейин, мен сизге ошол жерни демонстрацияга уруксат берсеңиз, мен бир катар көрсөтүп берейин. Азыр мен өзүмдөн ачып атам. Men как раз ушул азыркы скайлик боюнча неме кылам.
Ссылканын азыр мен бул жактан кичине кылып алайынчы. Ссылканын идентификациялык номерин айтып коюңчу мага. Азыркы конференциянын. Бусарежика. Алло. Подтверждение берип коюң. Алло. Азыр 1 минут подтверждение берет. Болдубу? Az соединение oldu. Bu жерде биздин кыйналганыбыз мына жерде болду да. Кээ бир садиктерде может кездешиши мүмкүн ушул нерсе. Ооба, туура ошон үчүн азыр көрсөтө кетели. Дароо ушул маселени жаап койсок жакшы болот. Мага академическийден программаны ачканда биринчи башталганда. Ушул эле жерден бизде мына садиктер көпчүлүгү балалык программа менен иштегендиктен бул жерде бир садикте балалык эмес, жалпы эле мына күндүзгү бөлүмүнө детский сад 3-тен 7-ге чейин тандап алган учурлар болгон экен. Ушунун айынан бир группадан экинчи группага же болбосо кийинки жылга которгонго ушунан кыйналышкан экен да, мына жерденчи. Туура, эки башка программаны тандап алышкан да бул жерде. Ооба. Өзү негизи садиктер мына программа развитие балалык деген менен кетиш керек болчу садиктерде. Анан ушунун тандагандыктан биз азыр мына жерден бул эжекеникин азыр жөнгө салдык, кече пятницакын айтып атканда. Средний, младший, средний кылып ар бирине старший кылып ушул эле программаны пайдаланып группаларды ачып алдык да. Мына жерде. Мына младший мисалы 3 жаштан 4 жашка чейин болгондуктан младший бир кирбей калып, младший 2 менен гана кирди. Эки группасы, среднийден 2 группасы быйылкы жылдагы. Былтыркы жылды дагы ушул нерсеге алып келип башынан балдарды ар бирин группа тандалат. Туура экен. Ушуларды бир катар жөнгө салгандан кийин гана 21ге которууга мүмкүнчүлүк болду. Туура, ооба. Садиктерде ушундай көйгөйлөр болот турган болсо, сиздер дагы ушул нерсени пайдаланып ушундай кылсаңыздар болот экен. Агай туура айтты. Эгер ушул эле жерде мисалы мен удалить баштабасам эле, кече күнү балалыктан дагы түзүп баштаган болчу, аларды алып таштаптым. Эгерде эки программада болгон болсо, бири-бириге өтпөйт экен. Ошол себептен сиздер мүмкүн болушунча бир программадан экинчи программага өткөрбөй, кайсында болсо ошону так көрсөткөнгө аракет кылышыңыздар. Биринчи жылда ошондой экен. Эгерде биринчи жылда туура эмес болду, кийинки жылга дагы туура эмес катарында кетип калат экен деп программаңыздар. Балдарды киргизгенде, мисалы үчүн, средний деп туруп, мына эжекеникиде бардыгы средний менен кирип калган болчу, былтыркы жылы. Средний мына жерде средний группа 3-тен 4-ке чейин, 4-тен 5-ке чейин деп, бирок программа ушул баланы киргизгенде дагы среднийге киргизип алган болчу. Азыр ушулардын баарыны бөлүп чыктык да, мына. Оңдоп чыкты, ооба. Баары 3-тен 7-ге чейин, бирок бул старший, ал эми баары 3-тен 7-ге чейин, бирок 4-5-ке деп ар бирине бөлүнүп чыкты. Эгерде ушул бөлүнбөгөндө, азыркы баягы 19-20дан 21-ге которгондо ушул нерселер бир эле старшийга гана которууга мүмкүнчүлүк болуп калат экен. Ошол себептен былтыркы жылды биринчи оңдоп чыгып, анан быйылкы жылга аракет башталат экен. Кээ бирки мектептер суроо берип аткандырсыздар, класстарды кантип которобуз, эмне кылабыз, которулбай атат деген нерсе. Сиздер дагы ошибканы ушул жерден кетиришиңиздер мүмкүн. Мына ушул
Деңгээлин туура эмес отургузуп коюшу мүмкүн. Ооба. Деңгээлден туура эмес кеткендиктен класстан класска көчүрүү мүмкүнчүлүк болбой жатат. Азыр мен дагы бул мектеп садиктер боюнча. Мен мектеп боюнча дагы бирөөнү, мисалы үчүн бирөөнү менде азыр логин паролу бар, ошону менен кирип көрөйүн. Бул эле кадам жайдан. Мунун дагы бир-эки классын мен өзүм которуп көрдүм да, эле суроолор болуп калса, мага кайрылса мен өзүм таппай калбайын деген максатта. Ооба. Азырдан бир мектептин логин паролун алган болчумун. Азыр ачып алсам менде бүгүн сал интернет бар экен. Анан мектеп менен садиктеги жооптуулар сиздерден сураңычы. Азыр бул жактан ар бир зона жетекчилерге дагы аппаратны да азыр эскертип айтылды. Сиздер дагы ушул нерсеге көңүл буруп, ичине көзөмөлгө жардам бериңиздер деп айттым. Сиздерге дагы заданиялар кетет жетекчилер тарабынан. Ошого келге каттайт. Бүгүн интернет сабылып берет. Так. Мен класстан класска которуу дегенде биринчи кезекте ушул академическийден программа менен класстарды туура белгилеп алыңыздар. Кайсы жыл болсо дагы. Мына жерден мисалы үчүн программа биринчи класстан баштап 11 класска чейин ачылышы шарт. И даярдоо класс боло турган болсо 480 сааттан программасын ушул жерге кошуп алыш керек. Андан кийин ар бир классты алып чыгыш керек бул жерде. Мына биринчи класстан мисалы үчүн 10 класска чейин көрүнүп турат экен, 480 бардыгы бар экен мына. 12 программа түзүлгөн. 11 класс, бир даярдоо. Андан кийин ушул эле классты дагы канча болсо параллели менен дагы сразу ушул жерден түзүп кетиңиздер дагы 20-21ге дагы. Кийинкиден анан которгондо ар бир деңгээлге жараша ала бересиздер. Мына 480 сааттык биринчи А класс, Б класс, 3 класс. Эгерде сиздер деңгээл боюнча бөлүп алам десеңиздер да ушул эле жерден дагы бөлүп алсаңыздар болот. Бирок мына 19-20ыңыздарды биринчи ондоп түздөп алыңыздар. Туура. Ушул деңгээлиңиздерди туура эмес тандап алсаңыздар, кийинки жылга которуу проблема болот. Муну дагы эске алыңыздар. Азыр сиз бир катар мен сизге катыша албай калдым, бул жакта мен отчетторум менен болуп калдым. Көрбөй калдым, эми кайсыларды айттыңыз. Основной мына 11 класстын бүткөндүгү, анан 9 классты бүтүп чыгып кеткендерди гана жакшылап көрсөтүп, бир катар кайра көрсөтүп койсоңуз, мына садиктердин бүткөндөрүн дагы 480 саат. Ооба. Ушулардан бир кайра кайталап койсоңуз жакшы болот. Менин сунушум бир сизге. Мына азыр 11 класстан былтыркы жылдан 22 окуучу бар экен, пока бул эле бүтүп кетти деген нерсе боло элек экен да булар азыр. Аяктоолорду бергенде. Мен бир аткарганга аракет кылайын, 11 класс былтыркысына. Туура эмес жеринде оңдоп кетесиз азыр сразу. Мына ушуну аяктоону кандай кылат? Класстын өзүнөн кылабы, кандай кылат ушуну? Мынакей, азыр айтып кетем, сиз кылыңыз. Окуучулар бөлүмүнө киресиз. Жок. Деңгээл 11 класс. Сиз дароо эле ушул жерден жогорулуу аяктоо кнопкасын басыңыз. Мына үстүндө турат. Ошону басасыз. Загрузка болуп атат сизде. Эми окуу жылынан 2019-20 деп. Окуу жылына 2020-21 азыр чыгат. Мен интернет бүгүн чыгат. 2020-21. Деңгээлинен дегенде 11 деп тандайсыз. Жок да. Сиздеки бул жерде неге 11 чыкпады? Буга чейин бирок сизде бар болчу, 11 классыңызда. Так, анда сиз азыр класстар бөлүмүнө кирсеңиз. Киргенде 2019-20 тандаңыз. Так, 11 классты тандаңыз. Үстүнөн эле тандап койсоңуз болот. Так, ушунун ичине кирсеңиз, басып көрөлү. Ичине.
Өйдөрөп кетсеңиз күчүнө. Так. Сиз 2020-21-ге которуп көрсөңүз азыр класстарды. Анан 11-классты ошол жактагы текшерели. Азыр отуруп турам. Академияга класстарга кирип 2020-21-ди тандап көрүңүз. Кайсы жеринде дейсиз? Так, жок агай, мындай болгон экен. Карасаңыз, мына ушул эле жерде мына балдардын списогу сиздерде выпуск деп бүтүрүптүр. Буну выпуск кылып койгон экен. Көрдүңүзбү статусу? Болду. Болду, булар чыккан экен. Ошон үчүн эч кандай маселе жок бул жерде. Буну кылып бүткөн экен да. Тизмеси болгону бул 2019-20-га тарыхы сакталды, историясы. Түшүнүктүү. Эгерде азыр мына жерде 9-класстын ичинен бүткөндөр болгон болсо, анда выборочный алат экенбиз да булар да. Сиз жанагы эмеге кирсеңиз, так, бул жерден карап кетейли. Мисалы эми ушул класстын ичинен бир бала бүтүп кеткендиги боюнча. Сиз кайранда жогорулуу аяктоо кнопкасын басыңыз. Окуу жылынан 2019-20. Окуу жылына 2020-21, 9-класс. Так, тандаңыз. Классынан болсо А, Б, Б деп. Анын статусуна бүтүрдү деп кое бересиз. Анан мисалы бүтүргөн болсо, кийинки классын белгилебейсиз. Эгерде кийинки 10-класска өтө турган болсо, 10-классты белгилеп койсоңуз болот. Деңгээлге деген жерди бассаңыз, үстүндөгү. Бул жерде 10-класс чыгып атат. Эгерде 10-класста окубаса, бул жерди белгилебей туруп, керектүү балдарды белгилеп, кийинкини басасыз. Демек, биринчи мына жерден бүтүп кеткендерди, мисалы училище ачып кеткенди мына жерден тандап алып, окуучуну тандап, анан сохранить этип коюшубуз керек экен да, кийинкиге өткөрүп подтверждение берип коюш керек экен. Эки процесс менен кыласыз буну, өзүнчө. Рахмат. Анан азыркы садиктерде дагы выпусктарды чыгып кеткендерди кандай болот? Мисалы старший группадан чыгып кеткендер бар да эле. Ошондой эле, аны подготовительный деп тандап эле, выпуск дейт, кийинки деңгээлин көрсөтпөйт, анан сактоону басып коет. Мен буга чейин бир садиктики боюнча көрсөткөнмүн, эгер так. Азыр сиз өзүңүздүн бакчаңызды карайлы, подготовительный бар бекен, жок бекен? Бул класста подготовительный жок, просто чыгып мектепке өтүп кетишет да улар. Старший, бул сиздерде? Старшыйлар кебиркилери калышы мүмкүн, баягы мектепке даярдоо классыга жашы жетпей калгандар кара калып кеткендер бар. Анан жашы жетип өткөндөр болот да арада. Мисалы 6 жашка толгондор нар жака чыгып кетет. Эгерде кааласаңыз, анда мен азыр кайталап көрсөтүп коёмун, демонстрацияны өчүрүп койсоңуз болот азыр анда. Таки, менде программаларда меники подготовительный бар болчу. Окуучулар бөлүмүнө кирейин. Так, окуучулар бөлүмүндө жогорулуу аяктоо кнопкасын басамын. Окуу жылына 2019-20. Кайсыл окуу жылына 20-21. Бул жерден мен өзүмө подготовительный группаны тандап жатамын. Мынакей подготовительная группа. Так. Мен бул баланы толугу менен негизи отчисление кылып койгон экенмин, буга чейин көрсөткөндө мисал катары. Негизи бул жеринде подготовительный группа деп чыгат. Анан тандоосуна выпуск дейсиз, баланы галочка менен белгилейсиз, кийинкини басасыз толугу менен. Ошондо сизде подготовительный группадан чыга берет. Болгону ошону текшерип коюшуңуз керек. 2019-20да группасында подготовительныйда балдар кирди беле же кирген эмеспи? Ошону текшересиз да. Мисалы мен азыр 2019-20дан мен ал баланы чыгарып салганмын, буга чейин мисалды көрсөтүп жатканда. Мынакей балам жок экен, ошол себептен ал чыкпайт. Эгерде бул жерде бала бар болсо, анда толугу менен менде выпуск болмок. Бул схемасы оңой эле, окшош эле, жанагы 9-класста выпуск кылгандай эле, кийинки классын көрсөтпөй, толугу менен выпуск кылып коебуз. Бул жер түшүнүктүү болду, агай сизге? Айланып чөзүлүп калды окшойт. Анда мындай кылайлы. Кийинки суроолорду группадан берели. Азыр мына 1,5 саатка дайын келип калды биздин вебинардын убактысы. Ошол себептен анда кийинки суроолорду группадан берип, бири-бирибизге жардам берсек боло берет. Бир нерсени билсеңиздер, жардам берип жазып койсоңуздар, сураныч. Себеби бизде дагы Кыргызстан боюнча группалар көп, бардыгына жардам берүүгө биз дагы аракет кылайлы. Макулбу? Анда вебинарга катышып бергениңиз үчүн рахмат. Мен
Вебинарды өчүрө берейин. Жакшы калыңыздар.